Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс Курулуш компаниясы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Bundan 27 күн мурда мен Instagramга видео салгам. Биз азыр ВНСКсын чыгарып атабыз депчи. Ушул 27 күндө биз азыр ушул деңгээлге жетиштик. Бул болсо 385 метр квадрат болгон өзүнүн банясы, саунасы менен өтө сонун планировкадагы үй туугандар. Бул үйдө квадратына чакканда ар бир квадраты 20 000 сомдон айланып калып атат. Мындайча айтканда, если долларга чыга турган болсок, 228 доллардан квадратына айланып калат. Эмне үчүн? Бунун фасадын өзү кылат. Калган жумуштардын бүт бардыгын Адекс Курулуш компаниясы кылып беребиз. Если полностью үйдүн толук суммасын ала турган болсок, бул 88 000 долларга. Сомго болсо 7 700 000 сомго салып берип жаткан 385 метр квадрат болгон үй туугандар. Азыркы учурда междуэтажный перекрытиялар коюлуп аткан убагы, бирок мен силерге ошол сип панелдин кантип курулат, кандай высоталар болот, бүт бардыгын ички планировкасы жөнүндө дагы чаканыраак маалымат бергенге аракет кылып көрөйүн. Бул объектив болсо Баш Кара сууда жайгашкан. Бул жагынан түшкөндө Алыкулова магистраль, бул жагынан түшсөң болсо Баха магистралга түшчү. Өтө сонун локациядагы, Байтиктин эле жанында, село Жалдын жанында, сонун жерде жайгашкан жерге кардары сонун кылып ушундай 385 метр квадрат болгон үйдү салып атыптыр. Бисмилля деп караганда эле көрдүңүздөр да, жыгачтар кыпкызыл болуп турат. Булар болсо биозащита менен обработка болгон. Ал кандай пайдалууларды алып келет дей турган болсоңуздар, бул курт кумурскадан сактайт, өрткө күйүүсүн начарлатат. Анан бул плесень баспайт. Жанагындай көп убакытта жыгачтар чирип кетет го. Ошол нерсенин алдын алуу үчүн биз ар дайым ушундай кылып туруп, кыпкызыл кылып жыгачтарды обработка кылабыз туугандар. Анан негизи үйдүн өзүнө келе турган болсок, мынакей могу жерде междуэтажный перекрытиянын сип панелдери тизилип турат. Бул жагы болсо 60, бул жагы болсо 2,5 туугандар. Междуэтажный перекрытияга ушундай 60га 2,5 болгон сип панелдерди колдонобуз. Бул эле так эле ушул стенага кандай материал менен сип панель колдончу болсок, ошонун эле экиге бөлүнгөн, чтобы нагрузканы көбүрөөк көтөрүш үчүн ушундай кылып туруп биз экиге бөлүп туруп прочный кылып беребиз да. Бул болсо пенопласт билесиздер да, ортосу 14 сантиметр болгон пенопласт болот дагы. ОСБ болсо 1,5 сантиметр койгон влагостойкий ОСБ 3 дегенди колдонобуз. Бул болсо сырты лакированный, сууга туруштугу жакшы, анан кийин плотностью да күчтүү болот. Плотностью күчтүү болгон себептен өрттү колдоо касиети жок болот да. Бунун ортосунда кислород жок болгон себептен жакшы күйбөйт. Мындайча айтканда, жакшы күйбөйт. Не дегенде, жана китепте деле күйгүсө күйбөйт го, ортосунда кислород жок болгон себептен. Бул деле плотностью өтө катуу пресстелген дагы, ортосунда кислород жок. Бул көп деле күйбөйт туугандар. Пенопласт дагы ошондой плотностью күчтүү, жакшы сапаттуу пенопласттардан колдонгонбуз. Бул жака чыкканда эле үйдүн планировкасын чакан силерге көрсөтө кетейин. Чыкканда эле бул жагы болсо лестничный площадка, анан кийин бул жагынан болсо топка деп коет. Топкасына кирип кетчү дагы сырттан ходу бар туугандар. Биз азыр терезеден кирип атабыз. Негизи эшик бул жакта болчу. Сип панелдерди жийип, балдар өздөрүнө даярдап коюптур. Ошон үчүн айнектен кире берели. Киргенде эле ушундай прихожая бөлмөсү туугандар. Потолоктору болсо 3,20. Өтө сонун планировкадагы үй. Мынакей. Киргенде бул жагы лестничный площадка, бул жерден экинчи кабатка көтөрүлүп кетчү жер болот туугандар. Эртең междуэтажный перекрытияларын коюп, экинчи этаждын стеналары туруп, уже крышалар жабылгандан кийин биз буюрса металлический каркастарын экинчи кабатка көтөрүлүчү лестницанын каркасын чогултуп кетебиз. Бул жагы болсо гостевой сан узул бөлмөсү. Эшиктен киргенде эле сыртта жумуштар бүтүрүп кеткенден кийин ушул сан узулга кирип, кол-полду жууп, таптаза болуп туруп, буюрса үйгө кирип кетебиз. Бул сан узул бөлмөдөн дагы бул жакка топкага чыкканга мүмкүнчүлүк бар туугандар. Топка бул жактан да кирсе болот, и сырттан дагы кирсе болот да. Анан кийинки эле бөлмөсү болсо, бул жери холлу гостиный менен. Азыр ушундай үйлөр өтө мода болуп атат. Холлу гостиный ушундай судья болгон типтеги үйлөрчү. Бул жагы болсо биринчи кабаттагы биринчи уктоочу бөлмөсү. Биринчи кабатта бир эле уктоочу бөлмө бар. Калган бөлмөлөр болсо экинчи кабатта болот. Калган уктоочу бөлмөлөрү. Анан кийин мынакей. Бул жагы болсо туугандар, кенен болгон кухонный зонасы. Ушул жагы кухнясы болот дагы. Бул жагы болсо жеңелерибиз үчүн прачечный бөлмө, кир жуучу бөлмөсү туугандар. Кир жуучу бөлмөдөн бул жака кирчү болсок, бул жерде стеклянный перегородка менен тозот дагы. Бул жагы болсо зона отдыха туугандар. Жана эле айтып кеткендей, бул үй банясы менен туугандар. Бул жерде зона отдыха, ушул жерде чай, кофени ичип алып туруп, бул жака кирип баня кылсаңыздар болот. Мынакей. Бул жери банясы, бул жагы болсо
туалети туугандар. Бул жагы болсо парилкасы. Бул банядан дагы сыртка чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Эртең күнү могу жерге бассейн кылып туруп, банядан чыгып туруп прямой секиресиздер да. Бул жагы холло гостиный. Анан эң айта кетчү нерсе, бул квадрат айтып атпаймынбы? 20 000 сомдон айланып атат деп. Фасады эмне үчүн бул суммага фасад эмне үчүн кирбей калды? Анткени дегенде кардарыбыз өзү тамга деген ушундай фасад бар, кирпичтен болгон. Ошон үчүн фундаментин ошого ылайыктап коюп беребиз. Негизи биз фундамент 30 сантиметр кылып коебуз да, бул жерде болсо 40 сантиметр кылып туруп фундаментин коюп бергенбиз. Ошол 40 сантиметр болгон себептен дагы ал суммага таасир этет туугандар. Эртең күнү ушул жака могу фундамент сыртка чыгып турат го, ошонун үстүнө болсо соонун кылып туруп кирпичтен үстүнө фасад жасатат экен. Анан кийин ушул жерден дагы айта кетейин, фундаменттин үстүнө эмне менен катырасыңар, сипанелер кандай туруштук берет, шамалга кулап калбайбы деген кардарлар үчүн атайын мен айта кетейин. Мынакей фундаменттин үстүнө эле ушундай болгон кара кагаз таштайбыз туугандар. Бул болсо кара кагаз болсо могул фундаменттен келген сырыстарды жана ушул сыяктуу нерселерди жыгачка өткөзбөш үчүн кара кагаз таштайбыз. Кара кагаздын үстүнө жыгач таштап туруп, жыгачты анкердин болт менен фундаментке катырып туруп, анан кийин анын үстүнө буюрса ушул сипанелди тогуп кете беребиз. Ошол себептен бул жер титирөөгө да туруштук бергени жакшы болот. Ошол себептен бул жылуулукка дагы өтө сонун жакшы болот деп айта алам. Могу жылуулук ушул жерде мощный холодо болуп калышы мүмкүн. Эки фундамент менен стенанын кошулган жеринде. Кара кагаз коюлган учурда деле бул жерде кандайдыр бир шел калып калбаш үчүн биз эртеңки күнү 5 сантиметр кылып туруп, бул сипанелдин түбүн көмдүрүп туруп, жылууланган стяжка полностью теп-тегиз кылып коюп беребиз. Ошол менен үйүңүздөрдүн полу дагы жылуу, стенасы дагы жылуу, крышасы дагы жылуу болуп калат да. Анан эмне себептен бул үйүңөр жер титирөөгө туруштук берет деп сурай турган болсоңуздар, мына айттым го, бул фундаментке дагы катат. Еще ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын ортосунда брус кетет дагы. Бул колоннанын кызматын аткарган себептен үйүңүз бекем болот да туугандар. Ушундай потолоктор болсо 3,20 өтө сонун. Бул буюрса туруп баардык жумуштарын биз тапшырып бергенден кийин дагы сиздерге кенен обзор тартып беребиз. Ушул каналга катталып, дагы ушул сипанелден салынган үйлөр кызыктуу болсо дагы листать этип көрсөңүздөр, бизде сонун үйлөрдүн обзорун тартып койгон болобуз. Быйылкы жылдын эсебинен салынып жаткан объекттерди дагы сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Лайктан басып, комментарий жазып, ушул видеону сипанелден же болбосо жакын арада үй баштайт элем деп ниет кылып жүргөн жакындарыңызга жиберип коюңуздар. Ассаламу алейкум.